Уят болбойн наскаса. Мен деле болсун, же болсо мен эле сулуу болоюн, же мен эле тиги бай болоюн, или мен эле ушундай бир укмуш болоюн деген адам күйөөгө чыга турган болсом өзүм биринчиске айтам. Мен үчүн дос деген мени сатпаш керек, кызыма каршы болгон эмесмин. Баары жакшы, өзүнүн бир тууган инилери бар, эки иниси бар. Салам достор, өзгөчө мен YouTube каналымдын катталуучулары, жакшысыздарбы? Мына Утурлай майрамдага келип калды. Биз бүгүн баарыбызга белгилүү болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Асель Турдалиева эжекебиздин үйүндө коноктобуз. Асель эже, кандайсыз? Саламатсызбы алтыным? Көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Айтканда Асель эжекенин биз ашканасында коноктобуз. Асель эжеке, бул гүлдөр сизге биздин жалпы командабыздан ушундай гүлгө окшоп, жададап, дайыма сулуу бойдон жүрүңүз. Мага да абдан тюльпандар жагат, мына жаз келди, ошон үчүн бүгүн ушул жылдын эсебинен биринчи жолу тюльпан алып атам. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Мен сууга салып коеюн, Назирочка. Асель эжеке, О, мен билем сиздин фирменный мантыңыз бар да. Андан башка тамагыңызды жеп көргөн эмесмин. Билем, башка тамактарды деле дамдуу жасайсыз. Бирок бүгүн бизге манты жасап берем дедиңиз. Мен аябай кубанычтамын. Бул мантыны жасоого бизге эмнелер керек? эми баары эле манты жасайт десе, баары бирдей эле жасайт, бирок эмнегедир мактанып кеткендик эмес. Баары эле менин үйүмө конок келерде, же болсо конокко чакырарда, конокко чакырып атасың, манты жасап бер дей беришет да. Анан өзүң айтып кеткендей, мына жакында биздин мырзаларыбыздын мекенди коргоо күнү келатат. Ата мекенибизди коргоо күнү келатат. Эми ошого мырзаларга эмне жасап беришибиз керек деп мен эжекелерим менен, бир туугандарым менен кеңешкенде баары эле манты жасап бер дешти да. Анан экөөбүз бүгүн манты жасайлы, мага жардам бересиң да. Ооба, эми эмне кылайын? Биздин кыргыз мырзалары камырды жакшы көрөт. Камырсыз жашоо жок мырзаларда. Этсиз бизде мырзалар эмес, айымдарда дагы эт туруш керек. Эт холодильникте азайып баратканда бирдеме жок болуп калган, чөнтөгүңдө капчыгыңда акча жок болуп калгандай эле болосуң. Ошон үчүн мына биякта этибиз бар, пиязыбыз турат, жумуртка болсо эмеге кошом да, камырга кошулат да. Анан унду дагы мындай чебердеп алыш керек да. Кээ бир туура эмес уун алып алсаң, уунуң эсилип эме болуп кетет. Ошон үчүн анан баягы биз жакшы жогорку сорттогу унду алабыз. Атын айтпай эле коеюн, атын айтса дагы анан айтышат, ар кимдин көзүнүкү бар да. Ошон үчүн пиязды баштай берсең, анан мен баягы секретинди айтып кетем да, анан эмнеден экен, эмне себептен экен. Мен этти өзүм, анан мен этти негизгиси мантыга фарш менен жасашат го. Жакпайт, ошо бир мантынын ичине котлет салып койгондой эле боло берет да. Жабыш, анан согу да чыкпайт. Мантынын согу чыгыш керек болсо морозильникте туруп атпайбы? Ошо турган морозильниктеги турган аны баягы мындай чыгарганда согу чыгып атпайбы? Ушу согу да жакшы да, өзүнүкү. Колго эле тураш керек. Колго тураш керек, эринбей эле. Эми бат эле болот. Бул морозильникте турган кичине бир саатка алып чыгып койдум эле, мына аябай жакшы да кезилет да. Анан өтө деле эме кылып койсо болбойт, Наска. Эрте алып чыгып коюп мен эме манты жасайт элем дегенде дагы көп убакытты алып коет да, кезилгени. Момундай катуу болуп турса, мына бат эле көп киши келе турган болсо жарым саатта эле ары бери кылып коесуң. Анан мен эме өзгөчөлүгү майды көп кошпойм. Атайын жанагы эмени курдуктун майларын кошушат го, ошону кошо албайм. Мына мореки уйдун этинен эле өзүнүн кичине анча майы болсо бул анан пияз менен аралашканда эле жок болуп кетет. Бирок баягы менин кызым да жаман көрөт. Майлуу болсо майын терип салат да. Акырын чыгарып. Азыркы 21-кылымдын балдары чынында эле ушу майга жок экен да. Май дегенде кылгырып башташат. Ошон үчүн баягы бирок сочный болот азыр. Эми көрөбүз, эми жакшы болсун, эми уят болбойн, Наскаса. Асель эжеке, үйдө көбүнчө кандай тамактар жасалат? Үйдө Бегайка дагы азыр окуусун бүтүп үйгө келбеди. Көбүнчө үй бүлөңүзгө кандай тамак жасап бересиз? Алар сизден эмнени суранышат? Менин кызым суранганы көбүнчөсү шорпо жасап турат. Шорпонун түрүн жакшы көрөт, ошол эле борщту жакшы көрөт. Ошол эле анын кызым чет жакта окуп жүргөндө эт жебей калган. Эмне себептен экен, вегетарианка болуп калган да, мынтайча айтканда. Башында жакшы эле жечү эле, анан кийин эле мен эт жебейм болуп калыптыр. Анан көрсө Шанхайда биздин эттей даамы
андай даамы жок экен да мен барганда көрдүм. Ар кандай Австралиянын эти бар экен. Австралийский эт бар экен, үрүмчүнүн эти бар экен, анын искусственный эт бар экен да. Мен искусственный этти көргөндө мен ушундай таң калгам да. Кадимкидей эле эт, бирок эчтекеси жок, мына момундай эле эт да. Бирок май сайы жок ушундай. Анан мындай эмеси да өңү дагы кичине башкачараак болуп турат экен. Чынында эле ошондой. Анан аябай эле арзан турат экен ачы. Эми бул айла жок нишеби деп койдум да. Каалаган капчыгың кандай болсо ошого карата эт алат экенсиң. Австралийский эттер дагы эме экен. Кымбат экен. Анан австралийскийден кичине алып көрдүм мен. Кандай болот экен эми көп албайлы деп ошо барганда кызыма манты жасап бердим да барганда. Анан пельмендерди жасап берип кеттим. Анан алып көрсөм австралийский эт мындай биздин эттей болбойт экен чынында. Үрүмчүнүкү кичине даамы анча-мынча бар экен, бирок баары бир эле биздин кыргыздардын этине жетпейт эч жерден. Анан бирок ошо анан кайта барып туруп анан үрүмчүнүн этинен дагы алдык, даамдуу болсун деп анан кызыма морозильнигине манты жасап, пельмендерди жасап, котлеттерди жасап берип туруп анан кеттим да. Чантайга барып ашпоз жок келмек. Анан ошондо кичине жеди, анан кызым мен өзүм деле жеген жокмун, жанымда кыздарым бар деп квартирада турушчу да. Анан ошо кыздары көбүрөөк жеген окшойт. Анан кызым ошол кезде тамак жебей калган, чынындачы, эт жебей калган. Анан келгенден кийин деле жок эт жебейм, эт жеген болбойт. Анан эмелерди, животныйларды деген эметкен болбойт деп мындай баягы мышлениеси вообще башка жакка карап калгандан келди, бир жыл болду, жакшынакай эле эт жеп атат, азыр шорпосун деле ичип атат. Эчекен. Бул суроону кандай кабыл аласыз? Бир кызы менен эле калып калбастан уулу болду, кыялдануу же дагы бир балалы болушту ойлогон жоксузбу? Жок, ойлоп келгенбиз, эми ал бир Кудайдан экен да. Кудайдан анан бир эле кызым бар деп айткандан мен алысмын. Кудайга шүгүр, ошо кандай болгон алтын кызым бар. Эми Кудайдан тилеп атабыз ушу кызымдын бага ачылсын деп. Ар бир ата эненин тилеги ушу да, Кудайдан тиленгени ушу. Ошо кызым жакшынакай турмушун куруп алса, жакшынакай өзүнө теңин тапса, ошореки боло турчу күйөө алабыз акыл эстүү, ыймандуу, инсаптуу, интеллигент бир джентльмен болсо экен деп тилеп келем. Анан Сарбалиевага күйөө бала болуңуздар келсе, анда джентльмен болушуңуздар керек. Инсаптуу, жакшы, кызымды сүйгөн, урматтаган, сыйлаган болсо ал менин бакытым, менин жеңишим демекчимин, кызымдын жеңиши. Анан ошолор анан творить эте беришсин, мага мени ушу небере чөбөрөгө бай кылышсын деп келем, Кудайым буйрса. Бегайканы сүйлөшкөн жигити барбы? Эми кандай десем, кызым экөөбүз мындай ал жөнүндө деле сүйлөшөбүз. Бирок кызым айтат да, азыр мен даяр эмесмин депчи. Эми баягы ухажерлор көп болсо керек. Жигиттер аябай сүйөт, чалат. Бирок кызым азыр башка нерсе менен алек айтат. Азыр турмушка чыгып ала турган болсом, апулек дейт мени. Апулек мен анда эме сиз мага вкладывать эткен нерсеңиздин баары алып кетет депчи. Бир 3-4 жыл мага бериңиз, мени күйөөгө тий деп айтпай кое туруңузчу. Күйөөгө чыга турган болсом өзүм биринчи сизге айтам, алтыным. Ошон үчүн азыр мен жана жеке иштерим баштап албады, ошолорумду бир нукка салып алайын. Кийинки күнү сиз пенсиянын көзүн карап отурбай, ошо иштерди жүргүзүп кетиңиз деп мага даярдап берип атат. Баса чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар, эмне болуп атат? Өткөндө Бегайка экөөңүздөрдүн биргеликте жасаган дуэтиңиздерди көрдүк, жакшы жумуш болуптур. Мындан кийин дагы дуэттериңизди кызыңыз менен көрүп калабызбы, же бул жөн гана мындай бир эксперимент катары болду? Эксперимент эмес, буну деген биз баягы пландаштырып эле келгенбиз. Кичинекей кезинен бери эле экөөбүз жакшы бир дуэттерди ырдап жүрөбүз. Мен жеке концерттеримде чыгып анан бирок бир клип тартып көргөнбүз. Дагы бир сонун ырыбыз бар болчу. Жемиля Муратованын обонуна таандык. Бактыгүл Чотурованын сөзүнө жазылган. Анан аныбызды тартканда мага өзүмө жакпай калды да ошо клипчи. Ошо бойдон баягы турат клипчи. Ал кезде Бегай кичинекей эле кыз болчу, бир 7-класс, 6-класско дейм ушу. Аны деле көлдөн тартканбыз. Анан билбейм, мага ошо эмеси качествосы жакпай калган да, чынын айтканда. Эми ошону деле бир жасап көрсөк болот болчу, бирок Бегайка чоңоюп кетти да. Ошонусу болуп атат. Убагында жасашыбыз керек болчу, баягы ысыгында. Анан азыр болсо кызым өзүнчө ошо жакында Съездбек байкеси бир ырды белек кылды, сонун ыр экен. Бегайдын эмесине, стилине жарашыктуу, сонун мага белек кылды. Анан ошо ырды жасайбыз деп атабыз азыр. Сиз камыр жүрө берсеңиз, мен жазып турайын. Мен мореким жуй калайын, жазды. Кызым азыр мындай мен чоң сахнага чыгам анымын деген жок. Азыр эми айтып атпайм, өзүнүн мореке
кичи ишканасы менен алек болуп турган кезде андан сырткары дагы сабакта берип атпайбы? Онлайн сабак берип атат. Беркинде биякта эме бир кайсы бир азыр жаштар кафетерияда эле эме болуп калышпадыбы? Ошол жерге барып алышып эле эме кылышат экен. Сабак өтөт. Английскийден сабак берип атат, кытай тилинен сабак берип атат. Бул да болсо жакшы нерсе да. Кыла берсин колунан келсе. Мен болсо эч кызыма мындай каршы болбойм. Ырдайм десе мына колдон келген жардамды беребиз. Анан бирок баягы менин кызым укмуш ырдайт, анан тигиндей мындай деп айта албайм, ал өзүнөн. Кийин эл өзү тараза болуп берет да, туурабы? 2 жумуртка салам мен, негизгиси эмне үчүн баягы эзилип кетпеш үчүн да, эме бышкандачы. Кээ бирөө жумуртка кошпойт. Жогорку эмегечи, сорттогонго кошпойт да. А мен кошом. Негедир билбейм, мен баягы кичинекей кезимде эле ушу мантаны, бул мантыны билбейм, азыр баягы фаршты жасап атканда силерге бир сырын айтат болушум керек. Балким ошондонбу деп ойлойм. Аябай сочныйды жакшы көрөм да. Ошо анан могу камырды дагы өтө катуу жуурган болбойт. Кээ бирөө аябай катуу жууруп алып анан жай албай кыйналышат да. А мен эмне үчүн эме жумурткадан кошом, ошо бир себептен кичине жумшагыраак болсун, батыраак жайылсын депчи. Анан биринчи сорттон корком. Биринчи сорттон баары жуургандан кийин былжырап калат да, ошондон корком. Ошон үчүн жогорку сорттогу менен баягы жайып атканда кичине кыйыныраак, бирок манттың бышканда жакшы эзилбей, ичиндеги фаршы түшүп калбайт да. Сен кандай жасайсың? Мен сизге көрсөтөм. Болду. Мына ошентип камырыбыз да даяр болду. Эми баягы айтмакчы, биздин апаларыбызды билесиңби убагында? Биз бирдеме туура эмес кылып койсок, ай балам балалуу болгондо көрөсүң, балалуу болгондо билесиң деп эле. Ооба, жактырбай эмне эле ушундай болуп калышат депчи. Азыр биздин балдарыбыз ошентип атпайбы, туурабы? Анан баланы тарбиялаш чынында өтө кыйын да. Бул өзүнчө бир искусство деп айтсам, эме баягы жаңылбастырмын. Анан мен кызымды кандай десем, эми кызыма мен мондай эркиндик деле берип койгон жокмун. Кийин кызым баягы чоңоюп калган кезде мен эме деп айттым да кызымачы. Эми сен айтчы, ушу эмне арманың бар депчи. Экөөбүз анда биз эмеде болчубуз. Грузияда болчубуз да. Экөөбүз небоскребке чыгып алган ошол жерде отурдук бир кафеде. Десем анан айтайынбы, таарынбайсызбы деди. Анан айта кой десем эле. Ошондо айтты, мен сизден аябай коркчумун апылек деди. Аябай коркчумун. Мектепте окуп жүрдүм. Мен сени сабачы эмесмин дедим, кол көтөрчү эмесмин. Эмне үчүн десем, билбейм, вот сизге бир нерсени айтканда туура эмес кабыл алып калабы же урушуп ийеби деп эле мындай өзүмдүн ички эмелеримди айтчу эмесмин дейт. Анан мен ошону түшүнгөн жокмун. Балким мен мына эмеде деле университетте деле студенттер менден коркобуз дей берет да. Балким мен сүрүмбү бул же билбейм. Мындай жаркылдап эле жүрө берем го, сен менден коркпойсуң го. Анан кийин түшүндүм, мен оказывается кызымды көп нерседен баягы эме кылып койчу экен. Артист болбойсуң десе эле ошондо эле коркуп калса керек. Музыкальныйга барбайсың, искусстводан алыс болосуң дегенде эле ошондо мен баягы эме давка кыла бериптмин да, андай болбойт экен. Кийин өзүм түшүнүп калдым да, мынтип айтты: "Сиз башка бирөөнүн балдарын" дейт. Ошол эле бир туугандарым: "Ой, бул музыкальныйга барсын, ой, бул эмеде скрипканы ойносун, бул фортепиано". Амага келгенде жок. Математика, тиги эми чет тили бүт ошол менен кыла берген санан болгону гана мен ошо жаш кыялга бериптирмин кызымдычы. Анан кийин анан баягы фортепианога жибердим да. Мына эме тузду салып атам. Могу жетиштүү эле туз өзү. Кичине мынтип коеюн. Андан кийин эме мен буну кээ бирөө кара мурчту салбайт. А мен жакшы көрөм кара мурчту. Кичинекей балдар деле мындай этпейт, мен мындай коркпой эле салып коем да. Азыркы мурчтарды билесиң да. Илгери мына мурчту кичине салсаң эле айланайын жыты чыгым болуп калчу. Азыр анан кызыл мурчта салып коем. Кызыл мурчту азыраак. Эми бул мына бул баары деле жасаган эле манты, ким силер деле жасап жүргөн манты. Анан меники болсо азыр кичине мону эзип алам. Жакшы эзиш керек да. Эмеси май азыраак да. Биякта да кичине май бар, а биз өзүбүз эме дейбы, кызыма жасап бергенде эме майы жок жасайм. Бирок анан эме жок эле болуп калат май. Май салдырбайт. Сочный болуш үчүн суу куям. Менин секретим ушунда. Сиз Бек Айканы катыштырасызбы чоң апасы менен?
бир туугандары менен бүт бары менен катышат. Атасы менен катышат, бир туугандарын бир туугандардын балдары деле чоңойду. Чет жакта турушат көбүчү. Алар менен да катышат, өзүнчө группалары бар. Мен эч качан мындай кызыма каршы болгон эмесмин. Баары жакшы. Өзүнүн бир тууган инилери бар, эки иниси бар. Тиги папасынын үй бүлөсү. Алар менен да катышат. Кадимкидей эле барып, кадимкидей эле жардам берип, английский окутуп, үйгө берилген тапшырмалардын баарын баягы билбей калса ошолорун жазашып берип, барып келейин дейт, барып келе бер дейм. Ошондой ал жагынан эч запрет. Кайнежем менен да катышат. Анын балдары менен да катышат. Өзлөрүнчө билбе да, мындайча айтканда. Аларына кийлигише албайм мен. Сиз барбайсыз бирок, э? Жок, мага эмне бар? Мен өзүмдүн жашоом өзүмдө. Атасы менен сүйлөшүп турабыз. Атасынын аялы менен да сүйлөшөбүз, жакшынакай элебиз. Ынтымактуу. Бир туугандарды эле. Апаңыз кандай? Апаңыз жакшы эле жүрөбү? Ден соолугу? Апам сонун, мен өзүм мамам Кудайга шүгүр. Мамамдыкы каалаганда бир баласыныкына барат, кааласа меникине келет, кааласа кыздарыныкына барат. Айылга, өзүңүз окуп алган мектепке, жашаган үйүңүзгө барып турасызбы? Ой, бир жолу барганба, чыкпады беле, ааламга жол депчи, ошондо баргам. Анан классташтарым бар да, чыгып калганда кээ бир кезде барам, бирок жылында бир барсам барам, барбасам 1-2 жылдай деле барбай калам да. Анткени биз бүт барыбыз үйлөрдү сатып салып келип бияка келишкен, бүт эле Бишкекте азыр. Бишкекте, Кантта, Таласка эле бар элекпиз. Фаршыбыз мына даяр болду, даяр. Назира чекайым бул кичине туруп баягы эт жанагы соктун баарын өзүнө тартып алсын, перецти, мурчту, камырыбыз дагы жакшы туруп калды, экөөбүз сүйлөшкүчөктү. Эми азыр сен майлап турсаң, мен болсо бат-баттан жай калайын. Негизи майрамды кандай белгилейсиздер? 23-күнбү? 23-күнү негизгиси ар кандай да. Мурун деген эми азыр пандемия болуп калып, 23-күнү концерттер болбой калбадыбы? Биздин мырзаларга арналган жакшы концерттер болчу эле. Филармонияда, баягы коргоо министрлигинде да иштейм да. Анан ал нерсенин баарын кыскартты. Азыр биз КТРКда эле концертный деле концерт программа болот, баягы телевидениеден кетет, а вот элге койгонго болбойт деп койду. Анан 23-күндө дагы радиолорго барабыз, чакырган жерлерге. Ден соолугуңузга кандай кам көрөсүз? Акыркы убакта сиздин Instagram баракчаңызды байкасам, чуркап, спорт менен макшыгып, спорт залдарга барып, эмнеден улам өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрө баштадыңыз? Эми спорт негизгиси эле мен жашоомдо өзү эле спорттом мындайча айткандачы, анткени берген сабагым деле спорт мындайча айтканда. Кыймыл аракетим ар дайым баягы эмеде жөн жатпайм да. Анан эми баягы убакыт өткөн сайын, эми чоңойгон сайын деп коеюнчу, башкача эмес. Өткөн сайын баягы ойлойт экенсиң, өзүңө көбүрөөк кам көрүшүң керек. Сен өзүңдү сүйбөсөң, өзүңдү сыйлабасаң, өзүңдү барктабасаң, сени эч ким сүйбөйт да, барктабайт да, сыйлабайт да. Анан эми Назира бул мен бирөөгө акыл айтып аткан эмесмин. Ар бир өзүн мындай барктаган адам ошол нерсени ойлой жүрүш керек да. Эмне үчүн биз бул жашоого келебиз? Бирөө үчүн жашабайбыз да биз. Бирөө үчүн кылып аткан жокпуз да могу нерсенин баарын. Туура алтыным. Ошон үчүн биз деген биринчиден өзүңө, андан кийин сенин карап туруп ушунчалык иштериң жакшы болуп атса, ден соолугуң чын болуп турса, тегерең дагы, баягы элиң дагы, досторуңбу, жакындарың дагы сен кандай болсоң ошондой болушун каалайсың да. Мен билбейм, мен ушундай адам, мен деле болсун, же болсо мен эле сулуу болоюн, же мен эле тиги бай болоюн, или мен эле ушундай бир укмуш болоюн деген адам ал алыска кетпейт. Бир нерсе, сен өзүң үчүн бир нерсе бир ачылык кылдыңбы, өзүң үчүн бир жакшы нерсе жасадыңбы, ошону тең бөлүшүшүң керек. Мен ошондой адам, мен өзүмө бир нерсе жагып калса, же бир нерсени көрүп калсам, же бир нерсе жазып аткан ошол эле машыгуулар да, мекенде мага ошо эки эффект берип атсачы, мен муну эч кимге айтпайм эмес да. Сөзсүз түрдө баарына мен мону кылып атам, могу жерден момундай нерсе бар экен, жүрү деп ошол нерсени көрсөткүм келет. Ошол нерсени алар дагы кылса, ошол нерсени кийсе, ошондой бир ичсе, жесе, ошондой үйдө же эме турган болсо, мен кылган ишти кылса дегенде, ошондо адам ошондо өсөт да. Ал сен өзүң өскөнүң, значит сенин мамлекетиңе
кылып аткан нерсең да жакшы нерсең, ошон үчүн өзүм үчүн эмес, элиң үчүн да жашашың керек. Сиз үчүн дос? Мен үчүн дос деген мени сатпаш керек. Бирок чыгармачылыкта достор менен жүргөнүздү көрбөйм. Коллектив менен көп жүргөндөй сезилет магачы. Кандай коллектив? Жумушуңуздагычы. Коллектив мененби? Мен коллективимди аябай жакшы көрөм. Коллективим Классташпы же группалаштарыңызбы? Ушу мен таанылган эжекелер менен көп жүргөнүздү көрөм да. Анан таанып коём да. Классташтарым менен аябай биз эмебиз. Жакынсыздар. Жакынбыз, анан аябай катышабыз. Классташтарым менен өзүбүзчө шернелерибиз бар. Андан сырткары баягы жакшылык, жамандык деген болот, ошолорду ар дайым биргебиз. Классташтарым мен үчүн өтө ыйык адамдар. Курсташтарыбыз менен дагы мына жакырлык эле ушу 2 жылдын айтайын, ушу акыркы 2 жылдары жакшы катышып калдык. Анткени баарыбыз эле бир чөйрөдөнбүз да, курсташтар. Аслы эжеке, биздин камырыбыз дагы даяр болуп калды. Тамагыбыз мындан дагы дамдуу болуш үчүн мен ойлойм бизге музыка жетишпей жатат. Кайсырларды дасаганда? Эми эр заматтардын майрамы келе жатат, ошондуктан жигиттер жындырдаган. Туура. Генерал десең генералдырдайын, полковник десең полковниктирдайын, армия десең армия жындырдап берейин. Бирок эми так как бүгүн биздин алтындай болгон мырзаларыбыз күнү келе аткандан кийин баардыгы ушу жоокерлер мен барган сайын айтышат да. Аселе же ушу бар бол жоокер дырдап бериңизчи депчи, аны мен нынага берип салгам. Ошон үчүн эмне болсо дагы ырдап коеюн, Бул даяр болду. Азыр сен ичине салып турсаң, мен ырдап турам. Шайыр көңүл кыздар жоокерлерди сүйгүлө. Сүйгөнүңөр жоокер болсо аны күткүлө. Алар такыр жалтанбаган соо жүрөктүү болушат, зөкүрлөрдөн келген жодон бизди алар корушат. Бар бол жоокер, сак бол жоокер, аман эсен кайткын жоокер. Бар бол жоокер, сак бол жоокер, аман эсен кайткын жоокер. Жоокер деп туруп мантыны жоокерлерге арнап коелу. Кеткен жокпу? Жакшы эле салдыңбы? Жакшы эле, бирок кичине азыраак салып койдум да. Мен өзүм түйбөймбү? Мен түйгөнүм да кичине башкачараак да. Эме болсо май мындай тизбе, майдан кичине таманына сүрүп туруп. Эме жабышып калбаш керек да. Бул эмелер ушундай жасайт экен да. Мен 2 комнат үйдө жашачумун мурун. Андай кызым кичинекей кези. Ошондон биздин кошунабыз грузин. Гоша деген. Гоша деген менин кошунам. Дагы эле бар болуш керек, биз аяктан көчүп кетпедикпи. Ошондо үйүнө чакырчу, анан чакырганда эле эме кылсам, барсам эме манты жасап коюптур. Мантысынын таттуулугун айткыла. Ушундай аябай сок да. Сочный экен. Көрүнбөйбү, азыраак кылып коюп турмун. Анан куюлаттым элечи мантынын ичинен. Анан ошондо биринчи жолу мен хинкали деп көргөм да. Анан ошондон кийин мен айттым, дядя Гошка мага үйрөтүңүзчү десем, анан бир үйгө чакыр деди бир күн. Анан бир күнү мен үйгө чакырдым. Фарштарды жасап коюп, анан эметкенден кийин айтты, сенин фаршыңда могу жетишпейт, тиги жетишпейт деди да. Ошо эме кылып берди да мага. Ошондон кийин анан эми хинкалини жасаш бул эме да. Аны кичине камырды башкачараак кезиш керек. Анан көбүрөөк убакыт кетип калат да. Анан биздин өзүбүздүн эми хинкалибиз, биздин өзүбүздүн эле хинкалибиз мону кичине мындай алысыраак эми жабышып калат бири-бирине. Ошон үчүн мен сочный кылганым ушундан болуп атат. Эме ачып алсам деп атам. Кызым айткандай, атайын мантыга мындай кенен. Мындай. Таанышыбыз үйүнө конок барганбыз да. Жабышып калат да. Бышпай жатат да. Эмне бышпай жатат десе, кичинекей кыз ортосуна салып коюптур да, ал буусу. Аны мен деле кылгам кичинекей кезимде. Андай баарыбыз эле кыла беребиз да андай нерсени. Асичеге балалык сагындыңызбы? Балалыгыңызды сагындым. Балалык деген кандай сонун, алтын балалыкта. Анын үстүнө биз нарында баягы кичинекей кезимде ошо ансамбльге мен солистка болуп баргам. Кичинекей кызмын да, ошондо алтын балалык деген
ошондо чынында эле алтын балалык экен бизде. Анда эмне соткалар жок, интернет деген жок, телевизор көрүш үчүн ал атайын биз эме кылчубуз да, ошо даярдан бир передачаны көрүш үчүн эме суббота күнү по заявкам концерт берчү. Ошону кадимкидей эле күтчүбүз да. Анан ар кимдин үйүндө телевизор жок да ал кезде. Эми дагы жакшы биздин телевизорубуз бар болчу. Мону кезе калайын. Анан үйдөгү жумуштардын баардыгын болушунча тез-тезден жасап турган кетип жөнөтчүңүздөр эми. Ооба да, ой. Ал биринчи очередде да эме 6-күн болот дегенде бүттү, таң атпай эле. Сабак барып келе калып туруп жанталашып, эме жыйна буякты мынтип деп айттырбай эле өзүбүз эле. Жанталашып жасайсың да ал кездечи. Анан эми концерт көрмөй, концертти көргөндөн кийин ушундай бир момундай бир вдохновение менен келесиң да анан аларды туурайсың. Сиз кимди туурачуңуз эле? Мен Пугачеваны туурачумун, София Ротаровну көп туурачумун. Анан кийинчерээк эмени туурап баштадым. Роза Рымбаеваны. Ал дагы аябай ошол кезде укмуш популярный болду да. Мүнөзүңүздү айтып бере аласызбы? Кандай мүнөзүңүз? Кызганчаксызбы? Анча-мынча бар. Кызганбасаң мондо билбейм. Кызганамы анча-мынча? Ошо эми мына эмес мантыны азыр эми бул экөөнү сала бербейлиби? Балдардын курсагы ачып кетти. Даяр болду. Эми суубуз да кайнады. Так. Мантыны салып коеюн. Бисмилдайым, жакшы бышсын, эми мен уят кылбай. Саатты карап коеюн. 45 мүнөттө даяр болот. Ага чейин Назирков, кел экөөбүз чай ичип туралы, балдар менен. Али апа, кандайсыз? Жакшы. Жүрөсүзбү? Ден соолуктарыңыз кандай? Бизди көрбөгөнүмө 1 жыл болуптур. Жакшы. Асле эжекемдин юбилейине көрүштү элек, андан бери убакыт бир өтүп кетти. Сиз ошол бойдон сулуу деп жашпайт экен. Буюрса. Сыры эмнеден деп айтып коюңузбу? Сыры эмнеден мама? Эми товар жакшы биринчи. Багы жакшы. Балдар жакшы карап атат, кыздар жакшы карайт. Жакшы. Жашоо Кудай балдар маңдайында, небере чөбөрө маңдайында. Ушулардын аманчылыгын тилеп кое бере, жакшынакай жүрөм. Силерге дагы жакшылык каалайм. Ушу мендей болгон бай чегенттер болгула. Омин айтканыңыз келсин. Асле эжеке кичинекейинен бери ушундай тыпылдаганбы? Тыпылдаган кыз. Ошондой эле тыпылдап эле келатат буюрса. Айтып атам жана дагы тиги батам деп Сабира апаңбай болуп тыпылдаган кемпир болуп 90-100гө чыгып деп батам деп берип атам. Анан эме Асле эжекенин бир жоругун айтып бериңизчи. Эсиңизде калган. Эми жоруктарынан эми көп эле жоруктар бар. Жөжөлөрдү айтпайсызбы? Өзгөчө бир жоругу. Ооба. Анда чоңоюп эле калган кеси. Ооба. 7-8 класс. Жөжө агам инкубатордон алып жылга үстөн жөжө алып бакчымын да. Аны багып, канат байлап, тооканага камап, сом кылып өстүрүп анан эметен дайындап кетип атам жаны экөөнү. Өзүнүн кичиндиси. Анан 2 кыз абитуриентте кызмын, анан экөөтөн окууга тапшырып атам. Фрунзеге кеттиңиз. Фрунзеге ашка менен кетип атам. Анан буга баягы жөжөлөр дайыма экөөнү дайындадык. Эң эле тың мен. Тоокананы бекитип койгула. Деп анан кийин кеттик. Катарды бекиткиле деп анан кийин. Анда мындай телефон жок да. Анан кийин тиги пакеттик таң эртең менен анан телеграфка келип заказ берип ашка экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Кандай жаттыңар? Жакшыбы? Жакшы, мама. Эми бирдеме айталы деди. Тоок бирдеме болду жөжөлөр. Мама апам ушундай эле да. Инде көрүп калды эле дешип апачы. Десем эле, ошол жөжөңүз 17 жөжө. Анан баягы өлүп отурган чоңойгон. Ошол 17 жөжөмүздүн 16 өлүптүр, бирөө өлүптүр, адыста ранин. Бирөөсү калтырып, бирөө ал дагы ранин деп. Ошол менен анан убакытта экен доокторуна кошуп койдук дейтилер, кошунат. Ыйракта бирөөсү мындай эме мышык эмен кылды ойноп кетиптир да. Бизден жакшы эле жапкансыгамыз анан баягы экөөбүз ойнойбуз да жаңы. Анан да жөн ойнобойбуз, аны силерге айтпайбыз. Атам мен алып келбедиби эле Караколдон плойка чыкчу. Ошо плойканы деген Жаныбек эме деп калды да, Асель ушуну көрбөйлүбү, ушу плойка кандай ысыйт депчи. Эми топко саятыр, бирок ошо ичинде эмне бар деп жап-жаңы плойканы. Аны сизге айткан жокпуз. Аны сынып калды деп койду. Ошол экен анан экөөбүз шашпай отуруп алып анан деген эмесин буроосун алып чыгып эметен анан ачсак деген жөн эле фольга экен да. Баягы провод эле кеткен анын үстүнөн фольга.
ошентип аны деген иштекке бусуп салганбыз. Ошентип экөөбүз ойноп атып эле анан эптеп чала жапсак керек. Анан эме мышык келип туруп ой бир ойноп турду, баарын алып эле ырктап атып, анан карасак эле 16сын санадык. Анан эле бирөө жок болуп калдык. Анан жаныбек баягы тоокананын эң ичине жана жумурткаларды баскан жерине ош жерине кирип эле бир малдан эменде караса бирөөсү монтип раненый болуп чыгып кетет. Анан аны эмне кылабыз дедик, анан тиги байкенин коросундагы тооктор кошуп койгонбуз. Ошондойлорду көп болчубуз. Мындай майда чүйдө толтурат. Далай кылыктары бар демдер. Жакшы апа, эми анда эми Асель эжекенин кылыктары көп да, туурабы? Жоруктары өзү ушундай тың кыз болсо, анан Асель эжекемди ырдатпайлы кандай дейсиз? Ырдасын, катайбы? Эми жанатан бери мен ырдадым, жоокерди ырдадым, күндө эле ырдап келатам, ар бир эмеде ырдайм, анан сага көп эле ырдап берип жүрөм. Мен бүгүн ойлойт элем, ушу мага ырдаса жакшы болот эле да. Ырдап эле келишет баары тойдо. Мен ырдатпай коюшту, биз эле ырдайбыз деп. Сонун ырдайт мага. Бизге жакшы каалаган ырлары бар. Аскасы бик мустөрүдөн абайлап учкан куш көрдүм. Татына сулуу кыз элем, мен тайыне болуп өзгөрдүм. Тайыне десени берем, айтамылжы сыйт делебем. Эй, тайыне десени берем, тамылжы сыйт делебем. Тайыне десе мейли чиңай, татына болсун неберем. Чөбөрөм деңиз. Ай, мен ырдап бүттүм. Кечке ырдата бересиңер, мантуңар күйөт да. Азыр мантыны алып чыгалы. О, бышты эми даамдап көрө эле. Өзүмчө эле мактанып эле атам, мактанып мактаган кыз тиги кыргызда жакшы бир эме бар эмеспи? Ошондой болуп жүрбөйүн, э? Бисмилда. Бал саласызбы мамча? Жок, Эште. Сон кандай мам? жакшы. Сиздикине жетип турбу, же сиздикинен ашып кетиптирби? Машаттым. Мам негизгиси тамакты аябай жакшы жасайт. Билбейм, мен көп эле курдакты жеп жүрөм, бирок курдакты мамамдан артык жасаган бирөөнү да көрө элекмин. Мамамдын кайынэлери бүт конокко келгенде дагы айтышат да. Эчтеке жана Женкабайым, эме бизге курдак жасап бер деп. Мам кайсы тамакты жасап алсын билбейм, ушу башкача болот да. Манта сон болот же. Мамамдыкы да сон болот, билбейм, мама жагабы менин мантым. Азыр. Кыз келиндер жасап мен. Мындайдан көп. Неме чыгып калдым чын. Арал шабагат. Жасаганын бермедим жейин. Ак эмгектин наны татуу болот дегенде биз көптөн бери жасаган мантыбыз дагы даяр болду. Али апа, сизге жактыбы? Жакты, аябай жакты. Асель Ширин экен. Асель эжекеңизге чоң рахмат. Билем сиздин убактыңыз аябай тар, бирок ошо карабастан ушу мырзалардын майрамына карата жоокерлериңизди ырдап берип, биздин маанайыбызды көтөрдүңүз. Жалпы биздин катталуучулардын маанайын көтөрдүңүздөр. Урматтуу биздин досторум, YouTube каналынын катталуучулары, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бул берүүсү сиздер 23 февралда көрө аласыздар. Бүгүн бизде сонун маек болду. Баарыбызга белгилүү болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Асель Турдалиева, сөз болсун сизге. Назирачка, силерге да рахмат. Жана ушу бүгүн келип бизди тартып аткан командага дагы, операторлорго, звукорежиссерлорго, жалпы сиздерге чоң ыраазычылык билдирмекчимин силердин каналга. Жана келе жаткан эң негизгиси ушу бүгүнкү күнү биз эмнени сүйлөсөк да, эмне кылсак дагы бүт баары ушу биздин мырзаларга арналды. Алтында болгон кыргыз эр азаматтары, жигиттер, мырзалар келе жаткан ата мекенди коргоо күнүңүздөр менен чын жүргүмөн куттуктамакчымын. Ар дайым бар болуңуздар, сиздерге күч кубат, ден соолугуңуздар чын болсун. Ар дайым сиздер бизди коргоп, бизди сүйүп, бизди урматтап, сыйлап жүрсөңүздөр, биз албетте айымдар сулуу болобуз, бактылуу болобуз жана ар дайым сиздер үчүн биз бар болобуз. Дагы бир жолу келе жаткан майрамыңыздар менен. Али апа, сиз бата берип коюңуз эми. Бүгүнкү отуруш мага аябай жакты. Эми кыскача эле көрсө ушу 23 февралга арналып атыптыр. Ушу жигиттердин майрамын, жоокерлердин майрамы экен. Небере балдарым, чөбөрө балдарым бар. Ушулар да келечекте ушу балдарда жигит болсун, мекенибиз тынч болсун, согуш болбосун, элибиз жакшы жашоого жетсин.
ошонун ичинде баарыбыз аман эсен болуп, баарыңарга ийгилик, ишиңерге аманчылык, ден соолук каалайм. Ошентип ишиңер өркүндөп, ошентип эл аралап жүрө бергиле. Жакшы. Мактуу жептеш бармак жебере жүрө берели. Рахмат келгениңерге.